Энергетика министрлиги жылытуу сезонун ийгиликтүү өткөрүү үчүн 40 миллион сомго казакстандык компаниядан 138 дана мобилдүү трансформатор сатып алат. Кечээ күнү энергия бөлүштүрүүчү жабдыктардын алгачкылары өлкөгө алынып келди. 160-тан 400 киловольт амперге чейинки кубаттуулуктагы 25 подстанция өлкөнүн бардык аймактарына орнотулат. Бул жабдыктарды сатып алуу үчүн каражат Түндүк электр, Ош электр, Чыгыш электр жана Жалал Абад электр бөлүштүрүү компанияларынан бөлүндү. Жабдыктар октябрь айынын аягына чейин толук ташылып келип, анын алгачкы партиялары түштүк аймакка берилет. Азыркы 25 дана КТПлар бул Ош менен Баткен областына орнотулат жана кыш мезгилинде резерв катары иштетилет. Дагы кошумча эртең Кудай буйруса экинчи партия келет. Бул экинчи партия Нарын областу менен Ысык Көл областу ошол багытта иштетилет. Ал жерде да бир 40ка жакын трансформатор алынат. Ал 400, 250, 160 трансформатор. Алар дагы жерлерде каерде маселе болуп, каерде электр энергия үзүлтүүгө учураган жерлерге биз албетте сөзсүз түрдө орнотуп берүүгө даярбыз.